Ушинтип көчөгө чыгасың бе? Анан каяка барасың? Төрөлгөндөн бери эле больницада жүрөбүз. Ушу 4 айында грыжасын алдырдык. Ошондон бери эле больницада жүрөбүз. Доктурлар болсо азыр деле мага тийишпе деген мамиле кылышат да, ошо барабыз, эчтеке деп деле айтышпайт. Көбүнчө эле ошо жардам жок да. Врачтардан деле эч кандай эмне кылыш керек, бул балалардын басып кетиши үчүн эмне кылыш керек, эчтеке жардам деле айтышпайт. Школга окугум келди, школга барасың эми? Кантип барасыз экөөсү школго? Басып барасызбы? Мектепке барам дейт, ана мектепке барганда тиги айтсам бияка келип эле окутасыз, бирок балдар менен бул дагы башка балдарга окшоп эле аралашып неметкиси келет. Коляскасы деген аябай чоң экен, мондай отурганда мынтип колу жетпейт экен да маякачы. Анан моягы ооруп кетип атат да. Анан ошон үчүн биз муну алып таштаганбыз да. Түшүрүп коесуң? Түшүрүп коём. Түшө албайт да? Өзү деле түшүп кетет, бирок шымдары булганат да. Шлепканы кийип алат колуна. Башка балдардай эле көп элдер менен аралашкысы келет, балдар менен ойногусу келет. Бунун ийнелери эшикке чыгып кетет, бул калып калат. Анан ошо тазикке отуруп, бул өзүнүн немеси, ою да. Ошо тазикке түшүп алып, эметкен өзү ойлоп чыкканда, ошо мен тазикке отуруп, анан бутума тапчика бер деди. Тапчика берип, анан ошо өзү эшикке чыгып, ушу кичине болсо да элдер менен, балдар менен аралашып ойноп калды. Анан тазик деле могу таштак жолду көрбөйсүздөр, ошо таштак жолго түтпөйт, бат эле эметип калат. Мага эле сүйлөп берет, башка эч кимге ачылып сүйлөбөйт. Ошо тартынчак болуп ушинтип калды. Анан ошо больницаларга алып барып неметкенде урушканда, мени урушат да, эмнеге алып барасың, мени больницага алып барба мени деп. Мен мама, мен сага айтпайм, мен сен жүрөгүңдү оорутпайм деп ушинтип айтат. Мени аяйт көбүнчө, мама, мен чоңойгондо мен сага могу артисттердин көйнөгүндө алып берем деп айтат. Мен жүрөгүмдү такыр ооруткусу келбейт, ошон үчүн вообще мен баспайм, мама, мен мынтем, тинтем деп немесин ооруларын такыр айткысы келбейт.